Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум, кымбаттуу достор. Кудай сиздерди колдосун. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздердин биздин берүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатканыңыздарды билүү кандай жагымдуу. Бул жөнүндө сиздерден келген каттар айтып турат. Сиздерге чоң рахмат. Кымбаттуу достор, өзүңүздөрдөн каалаган темаңыздарды бизге сунуш кылыңыздар. Кандай медициналыкпы, үй бүлөлүкпү, педагогикалыкпы, социалдыкпы жана ошондой эле кандай руханий темаларды угууну кааласаңыздар, бизге кат жазыңыздар. Ошентип бүгүн биз сиздер менен эмне жөнүндө аңгемелешебиз. Биз «Кош келипсиң бөбөк» деген рубрикабызды улантабыз. Жаңы төрөлгөн балдардын көп оорушарын бардыгы эле билишет. Бир күнү алардын көзү, кулагы ооруйт, бир күнү оозул болуп калат. Ооруган баланы үйдө кантип туура карап дарылаш керек? Мына ушулар жөнүндө сөз болмокчу. Биздин берүүлөрүбүз сиздерге дени сак баланы чоңойтууга жардам берет деп ишенебиз, кымбаттуу ата-энелер. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Жаңы төрөлгөн баланын көп ооруй тургандыгы баарыбызга эле белгилүү. Жаш энеге өзүнүн балдарына биринчи үй бүлөлүк врач болууга туура келет. Мына ошондуктан ал оорулууну кантип кароону, кээ бир процедураларды кандай жасаш керектигин, кантип дары ичириш керектигин, керектүү тамактарды жана башка нерселерди кантип жасаш керектигин билиши керек. Ооруп калган баланын дароо эле кыял жоругу өзгөрөт. Ал ыйлап, колго алып көтөрүүнү сурап, тамак ичпей, көңүлү чөгүнкү болуп калат. Дароо анын температурасын өлчөп, төшөккө жаткырып, врач чакырыш керек. Эгер баланын ичи өтүп жана кусса, анда врач келгенче ага тамак бербей, кайнак суу гана ичирип туруш керек. Ооруган баланын заңын врачка көргөзүү үчүн төкпөй кое туруш керек. Ооруган балага тынч шартты түзүп, анын тынч уйкусун сактоо өтө маанилүү, өзгөчө анын эти ысып жаткан маалда. Бала жаткан бөлмөнүн ичи таза жана абасы да таза болушу керек. Ошондуктан анын бөлмөсүн бир нече жолу желдетиш керек. Баланын жаткан төшөгү да таза, бүктөлгөн, томпойгон жерлери жок, тегиз болушу керек. Оорулуу балага зордоп тамак ичирүүгө болбойт. Ооруганда жүрөгү айланып кусса, анда балага сүзүлгөн сүт же жылуу кайнак суу берген абдан жакшы. Баланын денесин да таза огармоо керек. Бул үчүн кайнатылган суу жана кебезди пайдалангыла. Сууга малынган кебез менен баланын бетин, кулагынын артын, мойнун, терисинин бырышкан жерлерин сүрткүлө. Баланын колун күнүгө бир нече жолу суу куюлган идишке салып жууш керек. Биринчи аны самындап жууп, анан жакшылап чайкап, анан сүрүп кургатыш керек. Баланын көтөнүн күнүгө жууш керек. Анын астына клеенка, анан жалаяк салып, чатын, жамбашын жана көтөнүнүн тегерегин сүрүш керек. Андан кийин кургактап сүрүп туруп, базилин майын сүйкөп коюш керек. Баланы врачтын уруксаты менен киринсе болот, бирок эгерде врач уруксат кылбаса, анда аны сүрүп гана туруу керек. Баланын тырмактарына дайыма көз салып, алып туруш керек. Эгерде баланын көзү ооруп калса, эмне кылыш керек?
Бала төшөккө анын көзүнө жарык нур тийбегендей болуп жатышы керек. Анын көзүн кайнатылган жылуу суу менен жууш керек. Бул үчүн стерилизацияланган, кыргызча айтканда тазартылган кебезди колдонуш керек жана аны таза, үстү жабылган стаканда сакташат. Эгерде көз сезгенгени же андан ириң акканы байкалса, баланы ооруган көзү жактан кырынан жаткырыш керек. Көздүн дарысын кайнатылган пипетка менен 1-2 тамчы куят. Көздүн майын кайнатылган атайын айнек таякча менен сүйкөш керек. Ага майдан азыраак илип алып, көздүн ылдыйкы кабагын кичине тартып ачып сүйкөп, кайра жаап туруп, акырын ушалап коюш керек. Кулакты дарылоо. Кулак ооруганда врачтын көрсөтмөсүнө жараша жылуулап, дары куюп же компресс жасап, же дагы башка ыкмаларды жасаш керек. Кулакты жылуулап дарылаганда кулакка кебес коюп, жылуу, жумшак топу кийгизип коюш керек. Дарыны кулакка жылытып туруп коюш ыктымал. Ал үчүн дары куюлган бөтөлкөнү бир нече мүнөткө жылуу сууга салып коюңуздар. Баланы кырынан жаткырып, кулагын кичине артка тартып 3-5 тамчы дары коюш керек. Андан кийин кулакка кебес тыгып коюш керек. Ысыта турган компрессти төмөндөгүдөй жасашат. Ак, жумшак кездемени 3-4 кабат кылып бүктөп, ортосун кулак калканы үчүн тешип коюш керек. Ал кулактын тегерегиндеги этти 2-3 сантиметр аралыкта жаап калышы керек. Кездемени жылуу сууга малып, анын үстүнө ортосунда тешиги бар клеенканы салышат. Клеенканын үстүнөн аны жана кулакты жапкандай кылып, калың кылып кебес коюшат. Андан кийин компрессти 3-4 саатка чейин баланын башына байлап коюш керек. Мурунду дарылоо. Эгер ооруган баланын мурдунан агып калса, аны марли менен артыш керек. Мурунду кебезди чыйратып алып, ошону менен тазалап жана май сүйкөп коюш керек. Аны мурунга тегеретип киргизип, кайра дароо суруп алыш керек. Мурундун ар бир тешигинин өзүнчө кебес менен тазалаш ыктымал. Мурунга дарыны алдын ала жылытып алып, пипетка менен коюш абдан жакшы болот. Дары куярдын алдында баланын мурдун тазалап жана аны башын чалкалатып жаткызып же алдыга алып отуруш керек. Оозду дарылоо. Оорулуу баланын өзгөчө анын температурасы жогору болсо, оозу кургайт. Дененин кургашы кусуп же ичи өтүп, суюктукту көп кетиргенден да болот. Ошондуктан балага бат-бат жана аз-аздан суу ичирип туруңуздар. Чай кашыктын 4/1 бөлүгүндөй болгондой гана суу ичириш керек. Эгер дароо эле көп суюктук ичсе, кусуп салышы мүмкүн. Кайнатылган суу ичириш керек. Эгер балага сууну соска менен бере турган болсоңор, анда аны оозго кичине эле салыш керек. Анткени көп салып жиберсеңер, баланын жүрөгү айланып кусушу мүмкүн. Балдардын көп эле оорулары менен бирге алардын ичи көп же иштери ооруйт. Ошондуктан баланын ичине массаж жасаш керек. Массажды оң кол менен жасашат. Сылоо менен баштап, акырындап басымын күчөтүп, ичтин булчуңдарын ушалап жумшартышат. Ошондой эле киндиктин тегерегин дагы саат стрелкасынын багыты боюнча айландырып акырын ушалаш керек. Кол таза болуп жана колго май, крем сүйкөп алыш керек. Массаждын узактыгы 2-3 мүнөттөн ашпасын. Баланын тынчы кетип, убараланса, массажды 2 же 3 жолу кайталап жасашат. Көп эле ата-энелер горчичникти өзүбүз кантип жасасак болот жана аны кантип туура коюунун жолдорун сурашат. 2 чай кашык горчицаны жылуу суу менен ботко түрүнө келгенче аралаштырышат. Бул горчица аралашмасын капкагы жабылган идишке салып, 2 саатка чейин жылуу жерге коюп коюш керек. Андан кийин ага 2 чай кашык ун салышат. Баарын жакшылап аралаштырып, аны кагазга сүйкөш керек. Сүйкөлгөн бетин жука, таза чүпүрөк менен жаап, ушул бети менен денеге коюш керек. Анын үстүнөн жылуу жалаяк менен жаап, үстүнөн акырын кол менен басып коюңуздар. Горчичникти
тери кызгарганча 3-5 мүнөт коюш керек. Андан кийин аны алып, таза чүпүрөк менен терини сүрүп, май же вазелин сүйкөңүздөр. Көбүнчө врачтар ооруган балдарга ар кандай ванналарды жасоону сунуш кылышат. Ушундай ванналардын эң бир жакшысы бул бутка горчица менен ванна жасоо. Чакага же чоң мискеге 37 градус ысык болгон сууну даярдашат. Өлчөмү 1 чака сууга 1 аш кашык горчица салынат. Буттун балтырынын жарымына чейин сууга салыш керек. Мындай процедура убагында баланы колго алып көтөрүп туруш керек. Бутун чака менен кошо одеял менен жабышат. Мындай ваннанын узактыгы 10-15 мүнөт. Суу муздап калбаш үчүн ага убагы менен ысык суу куюп туруш керек. Ванна жасалып бүткөндөн кийин баланын бутун таза, жылуу суу менен чайкап, жылуу шейшеп менен тез ороп, кургактап, аны бутуна байпак кийгизип коюш керек. Баланын бутуна жылуу грелка коюп койсо да болот. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан гана кошулсаңыз, биз сизге кубануу менен салам айтабыз. Ошондой эле өзүбүздүн туруктуу угуучуларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 1-2 мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз жана Кудайдын мыйзамынын 2-чи осуяты жөнүндө аңгемелешебиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кудайдын мыйзамынын 2-чи осуятын окуп көрөлү. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги жана жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп жасалма Кудай жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба. Тоорат, Чыгыш 20-бап 4-5 ырлар. Бул осуят ар кандай материалдардан табына турган нерсе жасоого тыюу салат. Биз мындай жасалма Кудайга табынууларга катышпашыбыз керек. Аларга табынба, кызмат кылба. Тирүү Кудайдын буйругу мына ушундай. Эмне үчүн Кудай биздин кандайдыр бир көрүнүштөрдү жасап, анан аларга табынышыбызды каалабайт? Бул осуят андан ары мындайча уланат. Анткени Кудай Теңириң менмин, кызганчак Кудаймын. Азыркы тилде которгондо бул сөздөр мындайча айтылат. Анткени мен Теңир, силердин Кудайыңар, менин элимдин башка Кудайга табынуусуна чыдабайм. Мындагы кызганчак, чыдабайм, кызганам деген сөздөр терең мааниге ээ. Биринчиден, Кудай менен анын элинин ортосундагы жакын жана ыйык байланыш шарттуу түрдө жубайлар байланышы катары көргөзүлгөн. Эгерде адам башка кудайларга, жасалма көрүнүштөргө, сүрөттөргө же байлыкка табынышса, анда бул руханий жактан ойноштук кылуу болуп саналат. Мына ушуга болгон Кудайдын нааразылыгы ыйык жазууда кызганыш деп аталган. Экинчиден, чыдабайм, кызганам деген сөздөр Кудай өзү сүйгөн, өзү жараткан адамды көз ирмебей, кыраакылык менен жана тырышчактык менен коргоп турат дегенди билдирет. Бул жерде Кудайдын өзүнүн элине болгон кызганчактыгы, анын өзүнүн менчиги болгон адамдын жыргалчылыгы үчүн тырышкандыгы менен түшүндүрүлөт. Эми биз
жаңы осуятты ачып, эң жөнөкөй тил менен жазылган экинчи насыятты окуйбуз. А дегенде биз апостол Иоанндын 1-катынын 5-бабын 21-ирин окуйбуз. Балдар, өзүңөрдү жазалма Кудайдан сактагыла. Мен силердин жиндер менен мамиле кылганыңарды каалабайм. Коринфиктерге жөнөтүлгөн 1-кат 10-баб 20-ыр. Ошентип, жаңы осуят Сынай тоосунун жалындаган чокузунан Кудайдын жарыялаган насыятын аныктайт. Жана бизди экинчи насыятты азыркы турмушта колдонуубузга алып келет. Кээде адам өз колу менен жасалма кудайларды жасап алат. Бул жөнүндө ыйык жазуу мындай дейт. Жана алардын жери буркандарга толуп, алар өз колдору менен жасаган нерселерге, өз манжалары менен тарткан сүрөттөргө сыйынып калышты. Ошол жерде адамдар жүгүнүп, эркектер басынып калды. Жана сен аларды кечирбейсиң. Исайя пайгамбардын китеби 2-баб 8-9 ырлар. Көп аракеттер жана көп акча жумшалып тургузулган имарат анын ээси үчүн буркан жасалма Кудай болуп калат. Кандайча? Ал такыр эле ага табынып калат. Анткени бул коос имарат анын бүт жүрөгүн ээрип алат. Ал эми Кудай үчүн орун калбай калат. Кандайдыр бир көрүнүктүү инженердик чечим архитектордун же куруучунун табына турган нерсеси болуп калышы мүмкүн. Искусствонун бир чебер чыгармасы таланттуу сүрөтчүнүн табына турган нерсеси болуп калышы мүмкүн. Ошентип, биздин көңүлүбүздү буруп, жана жүрөгүбүздүн биринчи орунду ээлеп алышы мүмкүн болгон материалдык нерселердин тизмесин чексиз уланта берсек болот. Эгерде биз Акылман Сулаймандын жазган сөздөрүн окусак, анда адам жүрөгүнө буркандарды кантип киргизип аларын биз оңоюраак түшүнөбүз. Анын ичиндеги ойлору кандай болсо, ал өзү ошондой. Адамдын бүткүл өмүрү жана мүнөзү анын ичиндеги ойлордун таасири астында түзүлөт. Бул такыр билинбей эле болот. Качан адамдын жүрөгүндө жаралган ички ойлору анын иштерин түзгөндө, ушул боюнча Акылман Сулайман падыша кеңеш берет. Сактала тургандардын баарынан көбүрөөк жүрөгүңдү сакта. Анткени андан өмүр булактары чыгат. Эгерде адамдын өмүр булагы болгон жүрөк Кудайдан болбогон нерселер менен булганса, анда анын тышкы жүрүш турушу өзүн көргөзөт. Анткени анын жүрөгү тазалыкта сакталган эмес. Адамдын ичиндеги ойлору кандай болсо, анын өзү да ошондой. Кымбаттуу досум, эгерде сиз түбөлүк Кудайдын ушул насыятын бузууда күнөөлүүсүзбү же күнөөлүү эмессизби? Али ишениктүү боло элек болсоңуз, анда азыр эле ойлонуп көрүңүз жана өзүңүздүн ойлоруңузду талдап көрүңүз. Мүмкүн сиздин жүрөгүңүз жана өмүрүңүз бүтүндөй күнөөнүн жетелөөсү астында жүрүүнү каалайт. Же тескерисинче сиздин жүрөгүңүздүн булагы жашоонун суусуна толгондугун сезип жатасызбы? Кудайдын соту улуу күнүндө качан Кудай асмандагы булуттарда пайда болгондо, биздин буркандардын бизге пайдасы канча? Бизди Кудайдын каарынан кутултууга алардын алы келбейт. Кудай келе жаткан мезгил акыркы күн тууралуу ачык айтат. Ал күнү адамдар өстөрү жасап алып, өстөрү табынып жүргөн алтын жана күмүш буркандарын жарганаттар менен момолой чычкандар жашаган аңга ыргытышат. Жана теңирден анын улуу күчүнөн коркушуп, качан теңир жерди кыйратуу үчүн көтөрүлгөндө, корунган адамдар аскалардын капчыгайларына, тоолордун жаракаларына жашынышат. Исайя пайгамбардын китеби 2-баб 20-21 ырлар. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот.
+996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Кудай аламдын эси, асман менен жерди өзүң жараттың. Улуу Кудай жанымдын эси, мени куткаргансың, сүйөмүн сени, даңа залайм сени, улуу Кудай. Ар бир жүрөк келип сага табынсын, даңа залайм сени, жараткан Кудай. Сүйгөн элиң келип сага табынсын. Улуу Кудай кең пейил боркер, берекеңди төгүп ак бата бере көр. Улуу Кудай ар бир жылыңда жаштарга акыл эс ыйман бере көр. Касиетиң бийик барынан улук, табынамын сага жүрөгүмдү ачып. Эң чыдамдуу сүйүүң сулардан тунук, меримиң төгөсүң кочагың жайып. Улуу Кудай кайрымдуусуң сен, карыя атага, байбиче апага. Улуу Кудай ден соолук бере көр. Узак жашап алар арабызда жүрсүн. Жараткан Кудайым элимди жалгачы, жакшы жашоо болуп кубансын кыргызым. Жараткан Кудайым жеримди жалгачы, жакшы жашоо болуп жыргасын кыргызым. Даңа залайм сени, улуу Кудай. Ар бир жүрөк келип сага табынсын, даңа залайм сени, жараткан Кудай. Сүйгөн элиң келип сага табынсын.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.